Сологой мындай уран көтөргөн тигинин башын кыя чаап атпайбы? Чүкөгө жетем деп ошо максат же мурат коюп алган акыры жетет. Адам баласы ыр менен төрөлөт, кайра ыр менен кетет. Анан сүйүү мээрим берүү боюнча айтыңыз. Мээрим боюнча анан кашыктап бербей мындай эле чакалап эле берелиби? Ошо бизди азыр сактап аткан манас эле. Сен ким элең анан мындай деген болбойт. Бул уже болезнь. Булар жетишкендиги, бирок ийгилиги жок. Мындайда мен мындай айтайын. Ишенбей турам ушу чоң казатыңар. Биз бирөөнүн оюнчугу эмеспиз. Эч качан бирөөнү келдебейт. Себеп деген ар бир киши жаңылып, мүдүрүлүп, жыгылат, кайра турат, өзүнүн оосунан. Ошон үчүн бекерин айтпайт да. Оосуңа чыккыча сөзүң сенин кулуң, чыгып кеткенде сөздүн кулусуң деп. Ал кыргыздын билимин алган сайын сен жогорулана бересиң. Сага нурун да берет, касиетин да берет, өнөрүн да берет, бүт баарын төп келишкенде берет. Төрт тарабың төп келишкен деп бекерин айтылат. Курмангазы айке, анан бул кыргыз деген укмуш гүлдөш үчүн, бул муундарыбыз жакшы болуш үчүн кеп тарбияда жатып атпайбы? Баланы туура тарбияласа, туура муун чыгат экен да. Балким ошол каталарыбыздын баары ошо тарбияга кептелип атабы деп ойлойм да. Биз мисалы үчүн баланы тарбияганда, ой башың жегир же болбосо тур чар жака өлүңдү көрөйүн. Анан бала деген баладай болуш керек, баш көз чарадай болуш керек, эмсинтүү. Аябай көп экен да, ушундай аябай көп нерсени таап чыктың да. Биз балдарды аябай кемсинтип, басынтып, төпөштөп, анан балага сүйүү бергенден коркуп жашайт экенбиз. Балага сүйүү берсең эркелеп кетет, чоюктоп кетет, анан начар чыгат деген нерсе бар экен. Эми мындай. Түйүнө кеткенде жана өзүбүздөн баштайбыз деп атпайсызбы? Боюнда бар келинден башташ керек баладан. Орусча айтканда в утробе живота. Түйүлдүктө. Анан ошол кезде жакшы музыканы угуп, жакшы мээримди, анан бизде деген бешик ырлар жоголуп кетпеди. Кана бешик ырлары? Жок да, бешик ырларынан бапестеп ырдатып, анан эмне себептен сол колун байлап туруп оң колун бошотуп койчу бешикте. Неге? Анан чүкөнү илип койчу. Эмне себептен эн тамгалар чүкөдөн дагы таап атат, көмгөндөн кийин кыргыздар. Мына ошол жактан, биз көмгөндө каякты карап, үркөр жылдызды карап туруп көмөбүз да. Мына кайра эле кетти, тиги астрономика, астрофизика тияка кетип атпайсызбы? Жөнөкөй эле касып туруп эле көмүп койгон жок да аны. Жок, оң колун эмнеге кое берип? Оң кол бул баатырлыкка, ошолукка жанакы цель, направленность. Бу жакта мурат койгондо оң колу. Анан баягы стройдо турганда кылычын көтөргөндө оң кол менен уран көтөрүчү да. Сологой мындай уран көтөргөн тигинин башын кыя чаап атпайбы? Ошон үчүн сол колду оң колго буруш үчүн, сол колду оң колго буруш үчүн бешикке бөлөнгөндө мен сага ошону айтып атам. Анан чүкөнү коюп коет, анан чүкөгө жетем деп ошо максат же мурат коюп алган акыры жетет. Мына ошондой ол кичинекей кезинен таптачу. Анан жанына туруп алып жакшы ырларды ырдачу да. Адам баласы ыр менен төрөлөт, кайра ыр менен кетет. Кошок менен Кошок менен. Ошон үчүн эч качан мына үн основной, биринчи үн жаралган. Жан Библияда туура эмес. Первое слово деп атпайбы. Не төрөл жатынан чыккандан кийин эле сен апа, мама деп эле төрөл, андай эмес да. Ошон үчүн биринчи ой муякта музыка жүрөт. Бул жердеги клеткаларын иштеп атат мээңдеги. Аны ошону жүрүтүш үчүн ошондой кылып таптаган. Анан адам өзүнөн башта дегенде ошо келин бала мээримин төгүп келин балага бүт баарын үйрөтүп, чач өргөндөн баштап, аялдын оордук аякта болот, кандай болуш керек экен, ошонун бүт баары жазылат тиякта. Андыксыз эч качан болбойт экен да. Тиягында салтта. Мына чач өргөндө кичинекей болочок кыз, анан бойго жетти деп бүт чачта кийген топусунан баштап бүт баарын эреже, оймо чиймен баарын. Илгери биз чет мамлекетке барсак, аялдын оймо чиймелерин берип койсо сахнага чыгып анан ойной берчүбүз. Мисалы бир эле эмени биз билбей калдык. Азыр деген кой сойгондо баштын этин мындай майдалап туруп берип атпайбы бизге? Аны аял жебеш керек да. Эмнеге? Анан аял жейт дагы эркектер пас боло берет, эркек аялды. Ошол майда чүйдө жегенден кийин баштап бүт манаста жазылат. Эмнени жейт, эмнени жебейт, каякта туруш керек, аялдын орду, коломтосу, очогу каякта болот, бүт баарын жүрүм турушунан баштап баары жазылат. Бул Бак Дөөлөт коомунда баары жазылган. Муну билгенден кийин анан жана аспаптар пайда боло баштады да. Жөн эле жаа аспап пайда болгон жок. Сиз баланы айтпайсызбы? Анан ошо балага деген жанакы
жанында туруп энеси калып элине жана беш кырларын ырдап атса, атасы туруп комузду үйрөтөт, эшикке чыгып устачылыкты үйрөтөт, мергенчиликке үйрөтөт, аттын үстүнө мингенди, жайдак мингенди үйрөтөт. Жайдакты кичинекей кезинен баштап үйрөткөнү эмне себептен? Простатит оорусунан оорубайт. Териси тердеп калган жылкыныкы тийин менен никеленгенде жайдак адамдыкы эч качан оор суркоодо болбойт. Усук, ысык, сууктардын баарын кармайт. Бул жерде бүт медицинаны камтыганда. Ошон үчүн жанакы өзүнүн календарису менен жашаганда. Асманды карап, жылдызды карап бүт баарында. Анан сүйүү мээрим берүү боюнча айтыңыз. Мээрим боюнча анан жана кашыктап бербей мындай эле ооба чакалап берелиби? Жана кичинекей баланы сен айтып атпайсың, өлүңдү көрөйүн деп. Ай бай болгур дечи. Ооба. Ай бай болгур тигиндей мындай деп жакшы сөздөр менен алкышын айтып эметчи да. Анан баланы таптаганда сен эшексиң, сен жамансың, тигиндей мындай деп эметпей, аны ызаттоо. Ызаттоо десе сен аны менен уровеньине түшпөйт. Аны сен өзүңдүн деңгээлиңе алып келишиң керек. Өзүңдүн деңгээлиңен өтүп, анан ар дайым айтыш керек, сен батырсың. Кыргыз элине ак кызмат кылгын деп ар дайым айтып турса, ак жалгасым деп бата менен кетирчү. Бир жакка барса да, келгенде дагы, келгенде эмне үчүн суусун менен, арча менен тосуп алчу. Бүт ошо ырым-жырымдын баарын кыргыздар сактап, ошо бизди азыр сактап аткан манас эле. Чаржайып болуп кеттик да, ааламдашууда кимдер гана кирген жок. Кыргызды экиге бөлүп койду. Мына азыр айтып атсам тарынып атпай. Себептен ал тарынган себептен мунун билими жок, тиги айтты эле деп коюп эле тура берет. А жок, бизде сиз айткандай данышмандар, олиялар көп болчу, түздөп турган. Аксакалдар келип туруп, туура чечимди чыгарып берчү. Эки жаты урушпасын тигиндей деп. Азыр ажырашуулар жөнүндө айтып атат. Ажырашуулар быжырап кетти да. Өзүнүн тегин билбей, өзүнүн бир тууган менен үйлөнүп алгандар бар. Бул туура эмес да. Анын үчүн деген жети атасын билип, анан тетиги аталарына күнөө кеткен жокпу, кийин төрөй турам да. Төрөйм, анан балам кайра ошонун кайра зеркалап атпайм. Ошонун тиги сиди кандай болсо ошонсу кайра повторяйт. Кайра тиги ошон менен кете берет. Ошон үчүн билип, ата тейин сура, эне тарабын сура, эки жагын кошуп алып келип туруп аны үйлөнүш керек. Анан баланы тапташ керек да, сен батырсың деп. Кыргыздын жомогун, санжыраларын айтып туруш керек. Бүт майда чүйдөнүн баары себеп менен келет да. Бир чалдың чыгылдыңбы, же нан тескери болуп калды, колуңан бирдеме түшүп кетти, бүт баары себеп. Бул внезапный закон, мыйзам ошол кайра эметет. Бул себеп менен чыкты. Бир жерге жетишпей калдыңбы, ага барба деген сөз. Кечигип калдым кокуй дегендей. Сен ошол себеп менен кечиктирип койдуң. Же болсо бир жерге барып калдың, алдагы себеп. Төлгө кылчу, ырым, да? Ырым, төлгө кылчу, сен бир жерге келгенде сен кыйналып жүрөсүң да, ошол жерден чечип аласың бирден. Ошондой айлана чөйрө сага таасир берди дагы. Энергиядан, да? Анан кийин сага жакынга жанаш, жакшыга жак. Жамандан адаш дейт. Анан ошо жакшы кишиге жанашсаң, сен оң жагына бурасың да. Сол жагына. Ошон үчүн турарың менен жанагы тууралыкты кабыл алайын, тууралыкты болоюн, өзгөрүп өсөйүн мага чоң жыйынтык берсин. Куттуу билим мага жуксун, кубанычка толоюн. Бардык жакшы жактай мага оңунан бурулсун дешиң керек. Бул тилөөнүн айтпай туруп эле эшикке чыгып атпайсыз. Эртең менен нан доост тийбейбиз. Ай толгондо айга жүгүнүп коюш керек, ыраазычылык кылып. Дөмө чөптү үспө деп айтат. Же кумурсканы өлтүрбөшүң керек да, керек болсо. Анан бизде каякта? Азыр менин досторум мына тракторист, иште жүргөн досторум, алар менен ушундай сиздей болуп эле коорлашып, мамиле түзүп, баарлашып сүйлөшөм. Сен ким элең анан мындай деген болбойт. Бул уже болезнь. Бул оору. Мына ошо жөнөкөйлүктөн башташ керек да. Анан жөнөкөйлүктөн. Сен кыйын болуп, мына жетишкен менен ийгиликтин айырмасын билесиңби? Жок. Мына карап туруңуз. Жетишкен мына сиздин досторуңуз бар, миллионер досторуңуз, аттарын айтпай эле коюн. Айтпай эле коюн. Булар жетишкен деген, бирок ийгилиги жок. Эмнеге ийгилиги? Батыл өчүп калат кийин. Эмнеге? Төрт тарап төп келишкен ким болду бизде? Чыңгыз Айтматов эле болду да. Бул ийгиликке жетти. Мына ийгилик менен жетишкендин айырмасы. Жетишкендик жөн эле жана акчага жетсе эле жетишкендик. Акчага бай болуп жетишти, ал акчанын магиясын таап алган, акча келип турган нерсесин тапкан, бирок руханий байлыгы жок болуп атпайбы? Руханий байлыкты койгон эмес, ошон үчүн тегисти кара деген сөз. Ийир деген сөздү билесиз да, ийир деген. Неме? Спираль. Анда ийрийсиң да, алда айланат спираль. Тегирменде ийиргенде эмне кыласың? Өзүңө келсин. Убакытты алап, ырыс кешигим өзүмө келсин дейт. Солго бурулуп атат. Оңго бурулганда бул кут ошо жерге конуп атат. Уютку болот да. Биринчи уютку болот коткон. Ал оңго бурулат. Элге келгенде. Анан уютку бар жерге эмне конот? Аягында точка мүдүрдү басканда. Бул оомат болот. Мына бүт эрежеси менен системага коюлган жерлер болот. Ошон үчүн түпкү тамырыбызга кайрылмайынча 22-кылым болуп кетсин мага демек. Биз өзүбүздүн түбүбүздү жоготкондон кийин улутубуз жок, жөн эле кыргыз деген. Азыр деле эгемендүүлүгүбүз деп атыбыз бар.
бирок жок да эчтекебиз жок. Кыргыздын эмне бар? Кайсы бир заводду айта аласыз сиз? Кыргызда эчтеке кайсы эмне үчүн чилдей тарап кеттик Россияга, Тетякка, Казакстанда, башка жакта малай болуп жүрөбүз. Өзүбүз тааныбай элебиз дагы. Өзүбүз тааныгандан башка бизде деген жанакы аяк башкарып калды да. Ак сөөктөр башкарган жок. Элим, жерим деп büyüгөн кишилер жок да. Бүт жегич ичкичтер эмне болсо далил таап бер, фактыны таап бер деп эле турат. А негизи жөн эле бай эметкен жок да. Ошон үчүн эл айланайын деш керек, элим деп жүрүш керек. Кыргыз жерим, элим деп büyüгөн киши гана болсо оңолот. Агайым, эми айтыңыз. Аябай сонун маек болуп атат. Анан дагы берейин деген нерсе, азыркы тапта чоң газат деп аябай чоң газатка киришип аттырсыңар. Ал эмне болгон чоң газат? Мунун артында чоң саясатчылар турат деп айтышат, мунун артында Орусия турат деп айтышат. Айтыр чоң газатты ээрчиген чоң ушактар көп экен да. Анан бул деген жөн эле бир дагы бир акчалуулардын курмандыгы болуп, дагы бир революцияга туш келип ызычуу болбойбузбу деген кооптонуу бар. Мындай да, мен мындай айтайын. Ишенбей турам ушу чоң газаттын. Биз бирөөнүн оюнчугу эмеспиз, кукласы эмеспиз. Булар жанакындай журналисттер эки бөлүнүп кеткен да. Бирөө ошо акчалардан сөз сүйлөйт, бирөө тигинсин. Элди башкача маалыматтарды бере берет. Чоң газат бул элдик кыймыл. Эл өзүнө ойгонуп, келип, өзүнүн жерин, өзүнүн кыргыз элин мындай сактап билип, өнүгүү. Биз бирөөнүн оюнчугу эмеспиз, кукласы эмеспиз да, мындай тияка вперед, бияка вперед, тияка вперед дегендей эмес. Биз өзүбүздүн ак жолубуз бар, нур. Ошого барып туруп, мыйзамдын чеги менен эч качан революция кылабыз деген ниетибиз жок. А бул туура эмес жол. Кайрада курмандык болуп, кайрада мына эки революция болду, эмне болду? Кайра эле келип ошо чөөлөр отуруп калбады бу жака. А өзлөрүнө келип келе деп. Айырмасы Индия менен эмесинде болду да. Мындай кедей менен байлардын эмесинде. Андай жок. Анан тигилер ар кандай сөздөр айтыла берет. Себептен жакшы иш кылып аткандарга ушундай жамандар ар дайым жаман энергиясы, жаман сөздөр ушундай келе берет. Мисалы мен жана эле кайталап кетпедим, кайталап кетейин. Жана депутаттардын бирөөсү келип мен менен өнөрү барбы деп сурасаң, кээ бирлөр может быть плагиатство менен заниматься кылгандыр. Кээ бирлөр жөнөкөй оозунун учу менен сүйлөп койгон, бирок результаты жок да. Макала каптар чаптап туруп жакшы айтып коет. А кана жыйынтыгы десе, мына жок. Ошон үчүн элге кызмат кылам деп өзүн пиарить этпей, элге деп турган киши керек. Мына ошондойлор аз да бизде. Депутаттардан саналуу эле киши бар, мен жакшы көргөн. Саналуу эле киши. А көбүнчөсү ошо 90% депутаттардын баардын бизнесмендер, байлыгы бар, чиренип тургандар бар. Булар эмне кыла алат? Эчтеке кыла албайт. Азыр деген, могу ачык айтып атпайм, мен 20 000 сом берип, мен сатып алам элдикин деп. Мына карачы, акчага чиренип калган эмелер. Кайра кичинекей подача берип, атыйлар миллиард деп чөнтөгүндө. Мен алардын акчасына тийишкен жок. Бизде маданиятты өзүнүн ордуна коюп алсак, баягы эле айланып өтөт, орун алмаша берет, орун алмаша берет. А жыйынтыгы жок да. Чоң газат муратын айтыңыз эми. Чоң газатты мына ушул жөнүндө айтып атам мен. Себептен бизде андай бирөөнү өлтүрүп, анын байлыгын тартып алыш деген максат эмес бизге. Анын кереги жок бизге. Бизге түздөн түз мыйзамды эмес менен келип туруп, анан мыйзам иштеш керек да. Мыйзам иштеген жок. Быжырап мыйзамдын толтурасын айтпа. Уламы тиги түкүрбө, чүчкүрбө, эшикке чыкпа, эшикке кир, кайра тигиде бүт эле каякта бир майдаланып турат. Акылман киши жок. Ордун эчтеке жок. Бүт бизнесмендер үйлүп алган, тиякта. Любой партияны карасаң, монда байлар толтур. Бизнесмендер, жалаң соодагерлер болуп эле соодалап салды мен Кыргызстанда, Мына эми туураладым сиз эмеде. Антпесе болбой калды да, себеп деген бул чегине кетти. Биздин деген сырткы душмандарыбыз бар. Сырткы душман жөнүнө жатат дейсиз. Мына ачык эле айтыш керек. Бул коңшу эмелер биякта эки жарылып бөлүп кетсе, Ошту биз тартып алабыз, Көлдү биз тартып алабыз, Чүйдү биз тартып алабыз деген внешний саясатчылар да бар. Ошон үчүн Кыргызстан биримдиккө, ынтымакка келип, жанакындай акчага сатылбай, жакшы өзүнүн добушун берсе, эл менен биз менен журулушуп, мына эл кыймылы деп атабыз. А эмне партияга аттанып атасыңарбы? Акыры аттаныш керек да. Себеп каяка барабыз? Себеп деген элдин камын көрүш керек. Мен бир жерге барып креслого отурайын деген ниетим жок. Мен деген балдарды тарбиялайын. Мен ушу балдар менден өсүп кетсин деген артта шакирттерим толтурам. Мен бир жерде аренда кылам.
арендага барып тур төлөп тур бул помещение берип туруңуз мына акчасы деп анан ошо балдар таптайт. Ал ыкма усулдугун туура эмес берип койгон да бизде музыкада нотаны берсең ойно, нотаны бербесең ойнобойм дейт. Нотасы жок болсо чолок жана скрипачың деле тигинси деле нотаны берчи ойнойт деп рамка салып салган. Адамдын өзүнүн биз деген живой организм түрү жанбыз да. Кана сезим. Жан дүйнөгө киргизип ойнош керек. Калыпка салынбай жокпу? Мындак рамкага салып салганда. Вот ошо инкубаторский жүзү. Кыргыздар эркин болгонбу? Эркин, анан биздин ар бир күү бул симфонияда. Анан бизге башка элдер тамшанат, ушундай таланттар, жаш улан кыздарыбыз, жаштар арту, булар таланттар. Булар деген жолун эле көргөзсөң, мына 2 жылда менден тарбияланып аткандар уже чоң сахнада жүрөт. Мен жүрүп тиякта Италия жүрсөм, ошол жакта кичинекей балам жүрөт. Мен концерт я издаю. Оймалы бетинен өп атам. Бирок кыргызча сүйлөгөнүмдө кайра бетинен өп коюп атам. Кыргыздын тилин билбеген коту бузулат. Кыргыз тилде наркы дүйнөдө да сүйлөйт. Мунусун кийин айтып беремиз. Антпесе кедейлер даяр эмес да. Бул каяктагы тетиги арстан алай боло баштады деп айтып калышы мүмкүн. Булар даяр эмес кишилер. А негизи жок, бирок ойгонуп келет агай. Ойгонсун деп атабыз. Ошон үчүн элибиз кыйын, элибиз баатыр. Элибиз ойгонуп акчага сатылбай өзүбүз бакубаттуу жашайбыз. Эгерде артыбыздагы урпактарды ойлонуп этсек, азыр кыймылга кириш керек. Чоң азаттын кыймылына азыр кирбесек кеч болуп калат. Анан сен эмне кылдың эле ата? Сиз бардыңыз беле десе, жок мен деп анан өзү уялат да, эмне кылды? Жөн эле сүйлөй берет, жана чатка кирип алып кыйкырып берет, момундай кылыш керек, момундай. Анда момундай кылыш керек болсо келбейсиңби? Анда келбейсиңби? Бүт бар кыйында чатта жүрсөт да, мен мындай кылам атында телефондо жашынып сүйлөйт да, мындайга келсең коркок. Мына коркок кишилер ушундай болду. Бизге тең ата кылган жок, ошон үчүн чилдей тарап жүрүшөт тиякта. Бизде мамлекет катар көрбөйт, кичинекей эме да койчу, подачка берип коелук деп эле улам эле карызга толуп кетти. Аны ким төлөйт? Мына Кудай буйрса сиз төрөйсүз. Балаңыз анан кийин чоңойгондо айтат да, эмне мен карыз болуп атам? Мен күнөөлүү эмес, мен аталарым деп анан ал ыйлайт анан. Мен аталарым коркок, боркоң турбай эчтеке кылган эмес деп. Анан чоң казатка эмнеге чоң казат деп аталды? Кимдер кирди? Чоң казатка деген биз деген Манастын ураны менен жүрөбүз. Мына улутун кыргыз, ураным Манас деп атабыз. Чоң казатка деген бүт карапайым элден баштап илимпоздор, жанакы мен деген акылмандар, юристтер, медиктер, жанакы экономисттер болгон мен докторлордун баары ушул жакта. Мындайча санап келгенде, азыр чындыгын айтканда, бияктан жашыруун айтып атпайм, мен ачык эле сизге айтайын. Себеп деген азыркы убакта 60 000 кишибиз бар. Карантин бүткөндө миллионго кетет экенбиз. Бүт баары список менен жазылып атат. Келип келди. Анан купияда жаткандар качан? Алар кошкосо. Бул негизи 1,5 айдын ичинде 2 ай деп коюн, атсыл ага чейин деле жетпейт го. Уже 3,5-4 миллион киши биякта болот. Агай, анан жана 40 чородой болуп, анан не болуп кетпейсиңер? Ошондой болуп, 40 чородой болуп, бирөөнүн эмесин тиякка фас десе, биякка фас десе, андай оюн жок бизде. 40 чоронун бир кишисин көрө элекпин бияктан. Жок андай. Себептен жөн эле калпакты шылдыңдабаш керек. Бул калпакты кийгенден кийин мунун коту бар да. Бул ак калпакты баштан түшүрүп. Муну жөн эле кийип алышат биякта. Бул калпакты жөн кийгизген жок да, муну тегистеп турганга. Анан бул келип алды, мен кыргызмын дейт. А ички дүйнөсүндө эмне кыргыз? Ал башка жагынан башташ керек. Муну кыргыздын идеологиясын түшүнбөгөндөр ошондой бирөө акча берип койсо, тиякты талкалап, биякты талкалап, андай кереги жок. Мародерство жок. Биякта цивилизованно өзүнүн маданияттуу мыйзам чегинде гана жүрөбүз. Мыйзамды сыйлашыбыз керек. Ошондой мыйзам жазылып калыптыр эми. А бирок ошол мыйзамдар кыргыздарга иштеген жок да. Бирок араңарда эми канча 1 миллионго жетип калсаңыздар, эми 1 миллиондун баары идеалдуу эмес да. Ар кандай кумалаагыңар бар экен да, көрүп атабыз. Анан ал кумалаагыңар силерди кошо чиритип кетет деп ойлойсуңарбы? Мен жана башында айттым. Көч бара-бара түзөлөт. Эч качан бирөөнү келдебей. Себеп деген ар бир киши жаңылып, мүдүрүлүп, жыгылат, кайра турат, өзүнүн оосунан. Ошон үчүн бекерин айтпайт да. Оосуңа чыккыча сөзүң сенин кулуң, чыгып кеткенде сөздүн кулусуң деп. Анан ошон үчүн андай болбош үчүн бояктан электен өткөзүп сүйлөп калдык. Антпесе бүт баарысы эле кыйын, мен тигиндей мындай деп. Андан эмне кереги бар? Тигин мен тигин байлыгын алайын деген ниет жок бизде. Анын кереги жок. Элдин эмесин алып алса, элге кайтарып берсин казына. Биздин казынабыз азыр тешик, эчтекебиз жок. Эмнесин беребиз? Мына азыр Кытайда болсо эмнесин беребиз? Өзүлөрү жылаңачпыз да. Ошон үчүн андай жолдорду бу жерде фин полициясы бар, сотубуз бар, МВДбыз бар, ошол структуралар иштеп тастыктап берет. Биз аларга тийишпейбиз. Мен тийишпейм мисалы. Мен
өзүм тармагыма биленби, кайсы жерде кемчилик бар, ошол тарапты айтыш керек. Мына манасчыларга стипендия, акчалай берип туруш керек, аларды каржылаш керек, ошо даңазалаш керек. Биздин баарыбыздын туу чокусу маданиятыбыз биздики манас. Ошон үчүн чоң казат деген уран менен кетип атабыз да. Андан башка өзүбүздүн кыргыздын аспаптарыбыз, акындарыбыз бар, жазуучуларыбыз бар. Алардын камын ким көрөт? Аларга эч ким кылган жок да. Анан биздин дом культуралар салынган жок, эч тиякта эчтекеси жок. Айылда бүт дом культуралар жөнүнө жатат. Дом культура жок айылда. Аяк жака барып кыдырып келсем, маданият жок акта. Жок, ошо дом культураларга баягы кээде мектеби жок болгон дом культурага сабак беришет. Аяк суук. Эч ким басып барган жок. Мына бир жерде отурушат, маданият министри. А ошол жака чаап барып уктабаш керек, 4 саат укташ керек. Азыр военизированный кылып туруп ошол жака барып кайсы жерде эмнеси болбой атат. Бизге момчу акча бөлүп бергенде өкмөттөн сураш керек да. Эч ким каржылаган жок да. Жөн эле жатып эле мына мен министрмин, мен тигиндеймин деген болбойт. Элдин кулу болуп атасың да сен, элге иштешиң керек. Элге иштебей туруп эле мына мен министр болдум деген анын результаты кийин чыгат. Ким экени кийин билинет. Агай, анан кадрдык маселени айтыңыздар. Кадрдык маселе вообще чолок. Мына 40 жылдан бери энчилеп алган бобуга. Клейдей болуп чапталып калган да жамбаш, чыкпайт. Тияна турса кокой бербейм дейт. Энеси өлүп атса дагы өлө берсин, мен мына креслом бербейт деп. 40 жылдан бери же өзүлөрү мастер-класска өтпөйт. Мына директорлор бүт баары алмашыш керек. Ректорун кошо кетиш керек жана Бегалиевин. Бегалиев деле мактайт, мен муну чыкты, анан тиги чыкты деп. Аны мен жакшы билем ал кишини. Ал мен менен жеке чыга албайт, себептен сүйлөй берет да, жанакы кербен кете берет. Ит үрө берет деген бир макалды үйрөнүп алган, ошону эле айта берет. Негизи келе кой, сен эмне кылдың эле? Өзүң чыгып сахнага бир эме кылдыңбы? Жок, мен композитормун, мен музыкант эмесмин, мен композитормун дейт. Сөзү бири-бирине чак келбейт бай. Биринчи музыкант болот, андан кийин композитор болот. Аны ушундай кишилер толтура. Ошондой бюрократ, чиновниктер жоготуш керек. Эски саясатчылар кайра эле аттанып атышпайбы? Анын аттана берсин, эл шайлабайт аны. Эл ойгонду. Аттана берсин. Ойгондубу эл? Аны деген эме аттанбагыла депчи. Жанакы Бакыт Төрөбаев деген бар эмеспи? Мен уялбайм, мен ушул жерде, мен кийинде мындай деп. Анын кличкасы бир тракторист деп коюп турбайбы? Ачык эле битке айтыш керек экен. Мен тракторду мынчаны берип коем, анан тигинде оосун учу менен сүйлөпчү. Анын эмне кереги бар? Аны уялбайм, ошол жакта отурам дейт дагы. Бирөөсү 20 000 сом берип коем. Тигинде менчиктештирип алганда ошол жактан туулгансып, ошо парламентте тургансып. Анын кереги жок. Жаш улан кыздарыбыз бар. Илимпоз, доктор наук, тияктан бияктан. Кыргызга могу тажрыйбасы жоон терис менен келгендер электен өтүп анан барышат. Мен аяка депутат болоюн деген ниетим жок. Мен өзүмдүн кыргыз музыкасын дүйнөгө даңазалап, бийиктеп, атабыздан келаткан мурастарды сактабай, аны өнүктүрүш керек. Мына бирдеме болсо эле муну сакташ керек, муну сакташ керек деп. Сактап коюп чаңда басып жата берет. Аны өнүктүрүү эмесине келдик да. Антисе бир жерде туруп эле кыймыл керек деп атам. Жан баштап жатсаң сонунда деп коюп эле жата бересизби? Баарыбыздан ойгонушубуз керек. Мына менин максатым ошо кыргыз артымдагы шакирттер менден өтүп кетиш керек. Кыйын болуп, дүйнөсүн даңазалаш керек, желегин желбиретиш керек. Кээ бирлер жүрөт, миллионерлер, бирок кыргызга бир салым кошкон жок. Берүүсү бар. Бу кийинки тукуму ойлоп атат, азыр жакшы жашайт дегендей депчи. Кийин бирдеме болуп бүт баары эле жоголуп кетет, чирип. Ошондо кошуна колоңдор айтат, Курманга туура айтыптыр деп. Бул салакасы жетти, жана алуу берүү закону иштейт. Алуу берүү законду билбей калганмын. Алуу берүү мына бу жака Калпакта да, Түндүктө да, Тушкиевте да. Это плюс-минус. Плюс-минус бу жерде де. Мына мен жана алфавитти айтпадым, кыргыздын алфавити ылдыйдан өйдө жазчу. Бул живой алфавит дейт. Түрүү алфавит мындай кет. Саймалташ бул илим, билим да, бул купуя сыр жазылып койгон. Саймалташ деген Скандинавия мамлекетинен баштап таап атабыз. Алуу берүү. Ошон үчүн алар эпосты киргизип койгон. Өзлөрүнүн эпосунчу, өзлөрүнө бер карасаңыз, өзлөрүнүн эпосун билбейинче парламентке кире албайт. Өзүнүн кичинекей эпосун билбесе, тиги Скандинавия мамлекетинде. Анда деген эч качан бир директор да боло албайт, парламентке бара албайт, өкмөттүн жумушун кыла албайт. Мына ушундайды киргизиш керек. Негизи ошону киргизгенден кийин, деп жанакы ошол жака бараткан орус болобу, уйгуруң болобу, же башка дагы бир улутуң болобу, биздин түпкү тамырыбыздагы маданиятыбызды окуп чыгат. Анан көз ачылат. Бул кыйын калып турбайбы? Биз кыргызды даңазалашыбыз керек. Башканы койгула, манасты айтты ода. Мына ушул себепте ушуга келдик да. Адашкандар көп, жаңылгандар көп. Билесиңби эмне үчүн мына адашуу муну түзө албайсың оңой менен. Кээ бирлер чанда-чандарда кары келет өзүнүн нугуначы. Жаңылганды түзөсөң болот экен. Неге? Экөө бир эле да, синонимда. Көрдүңбү, синоним деп атасың. Адашкан тереңге кетип калат экен, адашкан боюнча кете берет.
жаңылып ана кайра түзөлүп экен. Мындай эле жаңылып кетти, түздөлдү. Бу ушундай. Адашты, кетип калды. Кетип калды. Мына ушул жөнүндө да сабак беребиз. Жакшы экен. Бу биякта көп нерселер бар. Ошон үчүн деген бу жерде эми тиинси мындай биякта көп дегишлер. Бирөөсү туура эмес сүйлөп алгандар, тиинси бирок деген элдик кыймылга келмейинче биз жеңе албайбыз. Бизди эч ким спонсировать эткен жок. Эл өзү эле келип эле өзүнүн оюн айтып, ыйлап келип аткан апалар, бул жерде жаш кыздар келип атат, балдар келип атат. Бу качан оңолобуз деп атат. Эмне үчүн биз деген тетиги Россиянын же дагы башка мамлекеттердин кулу болуш керек, ошол жака барып көчө сыпырыш керек. Айтып атпаймынбы? Намыстуу бата бергенде дагы алыска барганда бирөөнүн кулу болбо, намыстуу болуп өлгүнүң дечи. Намыстуу болуп өлүш керек, өлсөң дагы. Андан эчтеке болуп кетпейсиң. Анда ата-энеси дагы намыстуу болуп, баатыр болуп өлдү деп көзүнөн жаш чыкпай ыраазы болчу да. А биз азыр тияка барып алып бирөөнүн жумушун жасап, бокситин чыгарып, чыпырып, ана тигиндей болуп, ана мен Россияда жүрөм, анан тиякта жүрөм деп андан мактангандан эмес. Мына биздикилер эмне чилдей кылып таратып ийбөдү. Мына ошол биздин чиновниктерде күнөөнү баардан. Ошон үчүн Пушкин жакшы айткан. Билесиңерби эмне деп айткан? Ты же чиновник, ты же не человек деген Пушкин. Сонун айтыптыр э? Бул ошондук бул бүт орустар дагы ушуну колдонот. Айтат, ты же чиновник, ты же не человек дейт. Мына бул деген илгертен бери келатат. Бул акыйкат орношмоюнча биздин экономикасы орношпойт ордуна. Ошон үчүн биринчи билим берүүнү алып келиш керек ордуна. Образование эч качан чөгүп кетти. Бизде жанакы ксерокопиядай болуп, жанакы эмелер ксерокопиядай болуп, таракандай болуп быжырап чыгып кетти. Эмелер. А бирок деген өзүнүн кесибин билбейт. Бул бизде адам болду деген сабакты берет. Бияктачы мен ким, мен адам. Эмне себептен төрөлдүм эле? Кайсы миссиям бар дедим. Адам өзүн билмейинче эч качан астыраса болбойт. Ошол эле тиги эмеде өзүңөн башта деп аткан ошо. А кыргыздын билимин алган сайын сен жогорулана бересиң. Сага нурун да берет, касиетин да берет, өнөрүң да берет, бүт баарын төп келишкенде берет. Төрт тарабың төп келишкен деп бекерден айтылат. Мен баттан сүйлөбөйдүм окшойт. Ошон үчүн бул акыры жана тилди үйрөнүш деген бул оңой эле экен да. Кыргыздын тилинде турат структуралардын баары. Менден да ат сүйлөдүңүз. Ооба дыр автомат болуп кеттим. Ошон үчүн элиме айтат элем, жанакы эгер жанакы угуп аткан чиновниктер болсо, келгиле жекеме жеке мындай эле мамиле түзүп туруп сүйлөшөлү. Сен кимсиң, сен мен кимсиң. Бирок телевидение болсо жакшы болот эле да. Булар ким экенин билип коебуз да. Билими кандай экен. Түз эфирге чыгыш керек. Керек болсо жанакы эле Тазабек деген бир сүйлөп атпайбы жигит. Ошого орусча диктант жаздырып коем, андан кийин кыргызча жаздырам. Изложение жаздырып коем. Бул оңой эле. Же болсо кыргыздын салтын айтып берсең, же бир өнөрүң бар болсо жок да. Бул күрөшкөн, мен да күрөшчүмүн да. Өмүр бою күрөштүм. Анан кеп андан эмес, сен кыргыздын желегин желбиретип, туусун бийик көтөрүш үчүн жан дүйнөңдү беришиң керек. Ал тигинтип атат, ана муну тигинтип атат, мынтип атат. Ар кандай сөздөр жабыша берет. Ага көңүл бурбаш керек. Главный элдин камын көрүп, элге камкордук көргөзүш керек да. Элди даңазалап, элибиз менен чогуу барсак, эчтеке кыла албайт. Антип көнүп калды да, кайра эле барып отурам, сүйлөй берсин, анан тигинте берсин. Андай болбойт эч качан. Мындан ары бул чоң казат барат дагы ошол жакта оңдойт. Чоң казат эми эволюция кылгыла Эволюция болот. Эч качан революция кылып бирөөнүн мүлкүн тартып алып, жетигиндей мындай деген жок. Ошон үчүн мен маданият тармагында ким кандай киши экенин эч эле сканировать этилген. Ошонун баарын анан ыйлайт, окуй, кечире көр тигиндей мындай. Туура эмес кадрлар туруп калган. Ошон үчүн күчтүү музыканттар тетиреп арка жакта жүрөт. Тиги театрда болобу, операда болобу, кыргыз драма театрда болобу, же сүрөтчүлөр, же жазуучулар, акындар болобу, бүт баарына тең залакас тийди да. Булар даңазалаган киши жок. Ар бир жатта өз касапчысы болсо эле оңолчудай түрүбүз бар. Аябай терең философиянын түбүнө чейин кирген сонун сөздөр болду. Эми бирок ар бир сөздүн баарын айтып жеткирүү мүмкүн эмес, Курмангазы мырза. Бирок ошентсе дагы учкай кеп болду. Мунун баары кайсы бир көрөрмандарыбыздын көкүрөгүнө бир үрөөн болуп себилип калса, кийин өнүп чыгат деген ойдомун. Анан ошол максатта чыгарып, ошол максатта элге жайылтып атабыз десек болот. Анткени көкүрөгүбүз ойгонушун аябай каалап атам. Анан Кыргызстан эволюция болушун каалап атам, чындап. Өсүшүп, өнүгүшүбүз керек. Рахмат сизге. Ден соолукта болуңуз. Бар болуңуз. Оозуңузга береке. Багыттан танбагын, баалууну кармагын. Басыгың түз болсун, сөзүң ак болсун, мээнетиң күч болсун, жемишиң таттуу болсун, казынаң толо болсун, камкордук элге болсун, касиет толуп турсун, жашооң бермет болсун, жаңылган күнүң жок болсун. Амин. Ой, рахмат, чоң рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн Курмангазы Азыкбаев менен кенен кесир маектештик. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта аман туруңуздар.